Арыбаңыздар, урматтуу замандаштар, менин атым Бакытбек Аматов. Бүгүн мен сиздерге белгилүү болгон саясатчы, бизнесмен Өмүрбек Бабановдун алдоо, коркутуу жана шантаж жолу менен биздин бизнесибизге, үй бүлөбүзгө чоң зылакасын келтирип, жана ошондой эле биздин ошо сиздер билгендей тиешелүү болгон бизге Фрунзе гипермаркетин кантип рейдерлик өзүнүн методу менен тартып алгандыгы жөнүндө айтып берем. Башында биз сүйлөшкөндөй Фрунзе гипермаркетинин 50%-ын Бабанов $6,5 миллион сатып алам деп соглашение о намерении түзгөнбүз. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Ал пунктта $6,5 миллион ушу биздин маркеттерди баалап 50%-ын Бабанов сатып алам деп илдеттенет. Бирок тилекке каршы агама ишеничине киргендигин себебинен агам ушундай катуу ишенип, бул кантип ушундай бизнесмен алдасын. Бул опыты чоң бизнесмен Бакыт туруптур. Сен киришпе, сен дүкөндөрдү кара, мен бул жакты өзүм контролдойм деп койгон. Кийин оформление болгондо көрсөтүп кетейин. Биздин биринчи операторский компанияда Бабанов аштырган ЗАО партнер KG ишканасын болгону 50%-ын 50 миң сомго сатып алган. Мына документти көрсөңүздөр болот. Андан сырткары биздин холдинговый компания деп Бабанов ачып берген ошо топ холдинг деген ишкананын 50%-ын 50 миң сомго сатып алган. Аны да көрсөңүздөр болот. Бул кандай болсун? Бул алдоо жолу менен мындай ишеничке кирип алып, каалаганын жасаганы мен үчүн мени таң калтырат. Жана ошондой эле буга чейин Бабанов көп бизнесмендер менен жолуккан. 2015, 16, 17 жылдары. Ал бизнесмендер да билсе керек. Жолугуп, мисалы Куликов менен да жолугуп, Тастан менен, Органик, дагы көп ишканалардын жетекчилери менен, собственниктер менен жолугуп, бул изилдейт экен. Ким эгерде мындай түшүнүгү азыраак болсо юридически, ким мындай ишеничке кирип, мындай доверять этип алса, Бабановдун идеальный жертвасы болот экен. Анан ошодо 10 чакты бизнесмен, 20 чакты бизнесмен менен жолугуп, кызыгып алардын бизнестерине. Анын арасынан ошондой бир жертваны тандайт. Тандап алып, анан ошол менен алдоо жолу менен акырын тартып алат. Буну эске салып кетейин. Азыркы иштеп аткандар жана Бабанов менен иштеп аткандар жана иштейм деп аткандар ойлонуңуздар. Андан сырткары экинчи бөлүктө ошо гипермаркет Фрунзе партнер KG-ге өткөзөйлү деп чечилгенден кийин ошо гипермаркет Фрунзеден партнер KG-ге 300 миллион сомдон ашык товар, оборудование өткөн. Ошону өткөзүп аткан кезде сатып основной средство деп акча кыла турган основной оборудованиелерди материнский компанияга оформление кылышат. Себеби биздин компанияга Бабановдун личный финансисти Чинара Эшимкановна келип, ошо прием передачада катышат. Катышып, ал жерде бухгалтерияны өздөрү контролдойт. Ошол жерде бардык сатып, мүлктөрдүн бардыгын холдинг материнский компанияга ЗАО бизнес стандарт 30 миллион сомдон ашык оборудованияны ал жака өткөзөт. Калган товар и малоценный быстро изнашивающий товарлар, оборудованиелерди ЗАО партнер KG операционный компанияга өткөзөт. Ушу 300 миллион сомдук оборудование товарлар өткөндөн кийин Бабановдун личный финансовый директору Чинара Эшимкановна келип, өзү под контролем бухгалтерияны полностью контролго алып, оборудованиелерди керектүү акча боло турган основной средстволорду материнский компанияга оформление кылат. А то, что малоценное, быстро изнашивающих оборудованиелерди партнер KG операционный компанияга кылат. Себеби бул жерде Бабанов ойлогон,
операционный компания ЗАО партнер KG банкрот болот деп. Жана ошо компанияга инвестиция киргизбей койгон. Киргизбегендин себебинен буга чейин бизде $2,5 миллион кредит болсо, ал кредиттин ордунда ал болгону 1,192,000 эле киргизип, биз поставщиктерге дагы $1,5 миллион карызыбыз көбөйдү. Бирок биз команда менен партнер KG ишканасы Фрунзе гипермаркети өнүгүү өсүп, аябай жакшы развитие алдык. 45-47 магазинге жеткенде Бабанов 2019 жылы келип, 2020 жылдары бардык развитияны токтотту. Биздин предварительный договор аренда түзгөн 10 чакты потенциальный арендодательдер менен түзгөн келишимдердин бардыгын расторжение кыл деп мисалдары бар. Мисалы Аймолдо ачышыбыз керек эле, ал жак болбой калды. Село Ортосай Байтик, село Байтик азыр Фрунзе иштеп атат. Ал объектин ачышыбыз керек эле, ал жерде болбой калды. Балыкчыны ачабыз дедик эле, ал жерде болбой калды. Жана ошондой эле Ауэзовада дүкөндөр эмелерди жаптырды. Медерева көчөсүндө азыр Глобус иштеп атат. Ошо дүкөндөрдү жаптырды. Эмне себептен экен? Өзүңүздөр түшүнсөңүздөр керек. Себеби бул банкрот кыла албай, кантип эмне кылсам экен деп кайрадан кызыга баштады. Бул компанияны алсам окшойт деп, тартып алсам деп. Бул махинациясы кандай болот? Биринчи ошо топ холдинг деген ишканага, холдинговый компанияга өзүнүн ЗАО Trust KG деген ишканасынан 244 миллион сомдой акча которот. Биз билбейбиз. Анын основаниясына көрсөтөт. Дополнительный внос в уставной капитал деп. Аны билбейбиз. Андан ошол эле акчаны ЗАО Бизнес Стандарт материнский компанияга которот. Увеличение уставного капитала деп. Анан ЗАО Бизнес Стандарт отдельный юридическое лицонун уставной капиталын көтөргөндөн кийин, бир нече жылдан кийин 2020 жылы бул ошол эле бир эле акчаны колдонуп, эки юридический лицонун уставной капиталын көтөрөт. Ошо топ холдинг ишканасынын уставной капиталын көтөрөт. Уставной капитал бул святое, тийбеш керек ал акчага, бул гарантия. Бирок бир акчаны эки юридический компанияда колдонуп, рейдерский метод менен биздин 15-20 миллион доллар турган мүлктөрдүн бардыгын өзүнө оформление кылып алат. Биз аны билбейбиз. Бул боюнча тергөө иштерин МВД, правоохранительный органдар текшерип берсе экен деп. Мындан сырткары да башка бул иштер боюнча дагы президентке кат жазгам. Ал жактан ГКМБга өттү, МВДга ГКМБ жөнөттү, ал жактан ишти жаап койду. Андан дагы бир жолу кайрылдым. Азыркы күнү эч кандай жооп жок. Мен ойлойм, дагы эле фактылар болсо дагы менин арыздарымы МВД карабай. Бул дагы эмне келип алды? Бул эмне эле жазып атат деп жаман ойлоп, дыкаттык менен карабай жатышат. Андан сырткары дагы айтып кетерим. ЗАО Бизнес Стандарт ишканасында биздин бардык мүлктөр болгон 15-20 миллион долларлык. Ошол ишканага 2016 жылы биздин мүлктөрдүн баарын которуп, мүлктөрдүн бардыгын ЗАО Бизнес Стандарт ишканасына оформление кылгандан кийин бул 3,212,000 доллар киргиздим дейт Бабанов. На самом деле 3,212,000 доллар кирген эмес. 2,5 миллион доллардай киргизген. Андан кийин ошол эле акчаны мына акционерканы көрсөңүздөр болот. Акционеркада көрүнүп турат. Өзүнүн аффилированный компаниясынын аркылуу ошол акчаны чыгарат. Ошо ишканадан кайрадан Trust KG деген ишканасына которуп туруп, ал жактан кайрадан киргизет. Бир эле акчаны айландырат.
что шунча акча киргиздим деп $2,5 миллион жетпеген акчасын $3,212,000 айландырат. Бир эле акчаны. Акцверкада көргөндөй $500, $1,000, $2,000 чейин, $5,000 чейин, $10,000 чейин акчаларды майдалап, бир жыл бою ошону айландырат. 2016-дан 2017-18 жылдары. Андан сырткары 16-17 жылдары. Андан сырткары что биз подозрение болбош үчүн, андан сырткары бул 2017 жылы президенттик шайлоого катышам деп, ошо шайлоодон кийин акчам күйүп кетпесин деп, ошо биздин мүлктү бизге айтпай туруп, Демир банк ишканасына, банкка биздин мүлктөрдү залогко коюп, поэтапно $2,5 миллион кредит алат. Биз билбейбиз аны. Ал кредитти акырын алып, кайрадан ал акчаны да чыгарып кетет. Ошондо мына акцверкада көрүнгөндөй $3,212,000 толугу менен алып чыгып кетет. Чтобы в будущем не потерять. В случае гонений новых жаңы президенттер менен. Ошентип бул бир тыйын вложение кылган эмес болот. Буну дагы тергөө иштери жакшы карап чыкса болот деле. Андан сырткары кийинки айтып кетерим. Бабанов айтып атат $12 миллион киргиздим деп. А на самом деле биздин операционный компанияга болгону $1,192,000, а материнский компанияга $3,212,000 киргизген. Экөө биригип $4,400,000. Буга чейин мен айтып кеткендей $2,5 миллион калганын айландырган учитывать этсе, болгону $3 миллион киргизген. Бирок аны да кредит менен алып чыгып кеткен. Бул жалган $12 миллион киргизген. Далилдесин, көрсөтсүн. Эми ойлогула, $6,700,000, $6,5 миллион сатып алам деген, жана ошондон сырткары $6,5 миллион зайым кылып киргизем деген Бабанов бир тыйын инвестиция киргизбей туруп, биздин мүлктөрдү жана гипермаркет Фрунзе бизнесибизди толугу менен тартып алган. Жана ошол бизнести болгону $50,000 башында айтып кеткендей сатып алган болуп эсептелип атат. Кийинки айта турган бөлүм. 2016 жылдан 2022 жылга чейин Фрунзе гипермаркети ЗАО бизнес стандарт, ЗАО партнер КЖ, ЗАО бизнес стандарт материнский компанияга аренда түрүндө $10 миллион аренда акчасын төлөгөн. Мына көрсөңүздөр болот таблицада. Бул таблицада көрүнүп турат ушу период ичи канча акча которулганы. $10 миллион акчаны которгондон кийин, бирок бул $10 миллион чыныгы пайда болуп эсептелет. Прибыль. Бирок бизнес стандарт ишканасы ушул периодто прибыль көрсөтпөйт. Убыток көрсөтөт. Эмне себептен? Себеби баягы акчаларды алып чыкканда расходдорду көбөйтүп туруп, ошо акчаларды чыгарып кеткенге аракет кылып, булардын финансисттери, бухгалтерлери, профессиональные финансисты, которые билишет кантип расходду көбөйтүп, кантип акчаны алып чыгып кеткенди. Ошентип $10 миллион түшсө дагы бизнес стандарт ишканасы прибыль көрсөтпөй, наоборот, убыток көрсөтүп, болгону бир эле жылы кичинекей прибыль көрсөтөт. Буну дагы тергөө органдары бир сыйра дыкаттык менен текшерип чыкса жакшы болмок. Ошентип $10 миллион дагы жок. Ушул кезде төлөнгөн. Ойлоп коюңуздар, ушу кантип болсун. Андан сырткары кийинки бөлүмдө айтып кетким келет. 2020 жылы 23 декабрда булар менен
мына революция болгондон кийин Бабанов активно кирише баштайт. Бизге сунуш кылат, мен долямы сатам. 15 миллион долларга алгыла деп. Эми ойлогула, бир тыйын вложение кылбай туруп, инвестиция. Бул дагы 15 миллион доллар бизге сатам дейт. Макул деп биз келишим түзөбүз. Келишим түзүп, биз сүйүнүп, Бабанов дагы айтып, агам жонунан таптап, Жээнбеков Болотманбетов. Мына эми сиздер Фрунзе гипермаркеттин ээси болуп каласыздар, одан почти ээси болдуңар. Мына кол койгула деп кол коюп атканда, бул увеличение уставного капитала деп айтып кеткендей, ошо топ холдингдин долясын 50%дан өзүнүн долясын бир тыйын бербей туруп 99,98%ге чыгарып алат. Жана ошону 6 январь 2021 жылы өзүнө оформление кылып алат. Мына кагаздарда көрсөңүздөр болот. Министерство юстиции регистрация кылып атат. Бул жерде суроо пайда болот. Кантип Министерство юстиции увеличение уставного капитала кылып атат, ошо топ холдинг деген ишканасын. Эгерде анын расчетный счетунда акча жок болсо, баягы которулган 244 миллион сомду увеличение капитала деп ЗАО бизнес стандарт ишканасында колдонулган, бирок ону кайрадан эле ошо топ холдинг ишканасында дагы бир жолу колдонуп атат. Ошентип биздин долябыз 50%, толугу менен Бабановго өтүп кетет. Эми буну дагы тергөө органдары көңүл буруп, жакшы дыкаттык менен текшерсе, жана Министерство юстиции ошол жакта кандай тааныштары барбы, эмнеси барбы, эмнеге регистрация кылат, ошону да жакшы дыкаттык менен текшерип берсе жакшы эле. Себеби бул акчаны 2 жолу колдонуп атат, жана жок акча болсо дагы увеличение уставного капитала деп юстиция регистрация кылып атат. Бул кандай болуп калышы мүмкүн? Андан сырткары айтып кетким келет. 15 миллион долларга сатам деп, кайрадан бизди сүйүндүрүп, андан кийин силер сата албай атасыңар деп 13,5 миллион долларга чүрөт. Андан дагы бир нече айдан кийин 11,5 миллион долларга чүрөт. Бизди кызыктырып, мына силерге скидка кылып берип атам деп. Биз клиенттерди издеп, инвесторлорду издеп, Magnum ишканасынын целый делегациясы келип, аябай кызыгып алабыз деп, Өзбекстандан Корзинка сетинин хозяиндары келип, толугу менен кызыгып алабыз деп, российская сеть, корейская сеттер келип, аябай жакшы кызыгышты. Кызыгып келип эле Бабановду уккандан кийин бул политическое лицо деп, жана ошондой эле IFC компаниясынын делегациясы келип, биз 25 миллион, 40 миллион салганга даярбыз. Бирок бул жерде Бабанов бар экен, ошого политическое лицо деп. Условия коюшту. Бакыт, сен өзүң сатып ал деп. Анан кийин сенен сатып алабыз деп. Ошо кезде Бабановду 2 айга камап коет. Политический ситуация менен. Камаганда бардык заинтересованныйлар отказ беришет. Биз мындай рисковать эте албайбыз акчабыз менен деп. Мен кредит кылып сатып алайын дейм. Темир банкка барып, кредит бергиле десем беребиз деп сүйүнүшүп, документтерди представлять эткенден кийин, бергенден кийин, банк айтты, биз ЗАО бизнес стандарт ишканасына кредит бергенбиз. Кантип кайрадан эле ошол мүлктөрдү залогко алып биз кантип беребиз деди. Мен үчүн бул сюрприз болду. Андан сырткары Халык банк чыкты. Беребиз, эч проблем жок деди. Алабыз дегенде то же самое. Бул ошол банктарга чыгып отказ бергиле деп, определенный убакыттан кийин бардыгы отказ беришти. Ошо менен бул сатып алуу келишими болбой калды. Алла Тааланын буйруганы экен, аябай жакшы бизди ошол жерден сактап калыптыр. Себеби бир тыйын вложение кылбай туруп, ойлоп көрүңүздөр, 15 миллион, 13,5 миллион, 11 миллион
прибыль тапкысы келген экен Бабанов. Жыйынтык чыгарып кетсек болот. Фрунзе гипермаркети өзү жок дегенде башында баалагандай 13 миллион доллардай турат деп, кийин развитие болгондон кийин аудиторский компания эсептеп чыккандан кийин мүлктөрдү кошуп эсептегенден кийин 27-30 миллион долларлык бизнес болгон. 50 магазин менен жана 15-20 миллион долларлык мүлк менен. Ошол бардык мүлктөрдү болгону 100 000 сомго өзүнө оформление кылып алат. Эми bundan сырткары кандай условиялар болгон? Мисалы, партнер KG Бабанов өзү лично Горький Алматинский көчөсү боюнча турган зданиясын башында 11 доллар квадратный метр, жыл сайын $1 көбөйүп 14 долларга чейин аренда чыгат. Андан сырткары кийинки объектисиндагы 12-13 долларга чейин чыгарат. Бирок ошол эле кезде Жээнбеков Болотмамбет курган жана арендага бергенде $5 жогорулатпайт. Эч кандай акча төлөнбөйт, сен $5 беришиң керек, бул развитие болуш керек, ана-мына деп. Мен Семней ишканасынан 2 магазин сатып алып, аны дагы арендага десем, аны дагы аренданы $5 чүртөт. Бул кандай? Партнер болуп 50% болсок, биз $5 тапшырышыбыз керек, Бабанов $14 чейин тапшырыш керек. Бул дагы түшүнүксүз. Андан сырткары мага совет директоров катары собранияларда айтат, башкалардын арендасын түшүр деп. Алар дагы эгерде көрүп жатса, айтса керек. Мен барып, арендаңыз кымбат, түшүрүңүздөр деп чүрткөнмүн $1-2. Ошондо бирок мен кеткенден кийин булар өздөрүнүн Азия ритейл ишканасына оформление кылып атканда, ошол арендодателдерге ал аренданы кайрадан жакшы киши болуп көтөрүп берет. Ошол суммага кайрадан $1-2 жакшы көрүнүп. Бул оказывается в будущем жакшы көрүнүш үчүн аларга ал арендаларды көтөрүп берет. Бунун заранее пландаштырылган схемасы болгон Бабановдун. Андан сырткары сумма прибыли Фрунзенин айтып кеткенде $200 000 прибыль бериш керек эле дейт. Мына өзүңүздөргө мен расчет берейин. Айына $200 000 прибыль Фрунзе гипермаркети обеспечивать этип берди. Мисалы, Бабанов айтып кеткенде Фрунзе гипермаркети убыток дейт. Жок. Мына отчетторду көрүңүздөр. Отчеттордо жылдан жылга прибыль берип атат. Декларация налоговыйга тапшырылган. Жылдан жылга прибыль отчеттор тапшырылып, Фрунзе гипермаркети прибыль берет 2016 жылдан 2022 жыл. Андан сырткары биз $10 миллион ашык аренда төлөп атабыз. Ал дагы прибыль. Мына схемада көрүп тургандай, ошонун бардыгын кошсо 16 жыл бүтүп 16 жыл переходный период болгон үчүн 17 жылдан 21-22 жылга чейин караганда $200 000 айына прибыль обеспечили. Эми карап көрүңүздөр. $10 миллион плюс $17,5 миллион прибыль акчаны алып кетип атат Бабанов. Андан сырткары мүлк $15 миллион мүлктү алып кетип атат. Действующий акча алып келип аткан бизнести алып коюп атат. Ал жөнүндө Фрунзе гипермаркетин кантип кийин 2022 жылы мен Болот Агаман Жээнбеков сатып алгандыгы жөнүндө токтолоюн. Ошол сделкада видеону көрсөңүздөр болот. Башында видеону көрсөтүп коелу. Бул видеодо Жээнбеков менен Бабанов кол кармашып, Мырзабаев камерага тартып атат.
2,5 миллион долларга сүйлөшүп кол кармашып атышат, 50% сатканга. Бардыгын кол кармашып сүйлөшкөндөн кийин ал 2,5 миллион долларды кантип бөлөт? Дагы эле баягы схема, жадность дагы эле ойноп атат. 2,5 миллион долларды биринчиден Болот Мамбет Жээнбеков 2016 жылы киргизген 450 миң доллары 5% менен киргизген займын 500 миң доллардай болгон үчүн ошону как возврат оформляет. Андан сырткары 2021 жылы прибыль болгон үчүн ошо прибыльдин дивиденди деп туруп 50% деп туруп 700 миң доллардай кошот. Ошонун бардыгын алып туруп 2,5 миллион доллар 50% деп сүйлөшүлгөндөн минус кылып туруп документти 1 миллион 300 миң доллардай кылып оформление кылат. Эми карап көрүңүздөр, видеодо 2,5 миллион долларга сатып атат, документ менен болгон 1 миллион 300 миң долларга сатып атат. Караңыздар, кандай мастерство менен башын айлантып сатып атканын. А на самом деле как должна была быть? Эгерде 2,5 миллион долларга сүйлөшүлсө, ага ошо 2021 жылы болгон прибыльдин 50%-ын кошуш керек эле. Плюс возвратсы айма деп туруп, ошо 500 миң доллардан ашыгыраагын кошуш керек эле. Ошондо 3,5-4 миллион долларга жакын акча болот эле. Бул жерде дагы алдап кеткен фактысы турат. Эми аягында айтып кетерим поставщиктерге задолженность боюнча. Бул бирөөнүн акчасын аябай жакшы колдонгонду аябай жакшы билет. Жана поставщиктер менен биз иштешкенде булардын финансовый директору эч кандай акча төлөө боюнча өмүр бою ушу иштегенимен баштап 2016-дан иштен кеткичендик поставщиктерге жаман көрүнүп бүткөнмүн. Себеби финансовый департамент эч кандай акчаны төлөбөйт эле. Бул компаниялар товар поставка кылгандан кийин, ал товарды сатылгандан кийин, ал акчаны оборотко киргиздирип, андан сырткары кийинки товарды поставка кылгандан кийин анын частично төлөп, бая Бабанов айтып аткан 450 миллион чыгарып кетти деген ал жалган. 450 миллион сом бул поставщиктерге болгон карыз. Андан сырткары ошо поставщиктердин акчасын колдонуп дүкөндөрдү ачып развитие кылганбыз. И бүгүнкү күндө дагы Азия Retail ишканасы поставщиктерге жакшы акча төлөбөйт. Дагы эле колдонуп келе жатат. Бул жерде кимдер кыйналып жатат? Жөнөкөй индивидуальный предпринимательдер кичинекей пакет поставка кылабы, кичинекей товар поставка кылабы 3 айлап, жарым жылдап төлөбөйт. Дагы поставка кылып бер деп эле турат. Азыркы күнү Азия Retail ишканасы чоң карыздарга ээ. Жана ошо поставщиктердин товар поставка кылгандардын акчасын бүгүнкү күнгө чейин колдонуп отурат. Мен ойлойм, ошондой эле баягындай схема менен Азия Retail ишканасынан акчаларды чыгарып кеткен. Себеби аренданы өзүнүн ишканасына биринчи очередь төлөп акчаны чыгарып кетет. Дагы белгилеп кетерим, пандемия убагында бардык арендодательдер пандемия болуп атат деп биздин менин суранычыма көңүл бурушуп скидка кылып беришкен арендадан жарым жылдан 1 жылга чейин кылып берген көпчүлүгү бардыгы. А Бабанов скидка кылбай койгон, болгону 1 эле ай, болгону 2 доллар, 3 долларга гана скидка кылган. Буга да көңүл буруңуздар. Ошондой кыйынчылык убакытта бардыгы жашынакай кылып скидка кылып берип атса, Бабанов скидка кылбайт. Андан сырткары биздин өзүбүздүн материнский компания өзүбүзгө аренда төлөгөн акчаны скидка кылып бер десем болбой койгон. Кандай жадность, мен да түшүнбөйм. Ошентип өзүңүздөр баа бериңиздер жана өзүңүздөр ойлоп келечекте ушу Бабанов менен иштешсе болобу, болбойбу?
Бабанов менен бир жумуш жасаса болобу, болбойбу өзүңүздөр чечесиздер. Азыркы күнү ким Бабанов менен иштешип атса жана иштешем деп атса жакшы ойлонуп көрүңүздөр. Ушунун айынан менин бир тууган агам Жээнбек Болотмамбет ушу Бабановдун ушундай рейдерский захват, алдоо жолу менен, коркутуу жолу менен, шантаж жолу менен тартып алгандан кийин менин агам кичине орукчал болуп калды. Ден соолугуна кичине зыян келди. Бүгүнкү күнү не только менин агам, менин да ден соолугума зыян келтиришти. Себеби СИЗОдо 4 ай отургандан кийин мына 1,5 жыл болуп атат. Мен бүгүнкү күнгө чейин күнүнө 2 маал таблетка ичемин. Ичпесем ден соолугум жакшы болбой жатат. Жана врачтар айтып атат, ближайший дагы 1,5 жылдан 3 жылга чейин дары ичкенге муктажсың деп. Себеби ичпесең зыяндыгы жана ден соолугуң дагы ухудшат кете турганын айтып атышат. Ал боюнча мен дагы документтерди көрсөтө алам.